Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда менин көрүүчүлөрүм. Баягы эле Трамп кээ бир менин көрүүчүлөрүм сурайт, эмнеге эле Трамп Америка Кыргызстанга эмне тиешеси бар деп. Эмнеге тиешеси бар? Анткени бул канал геосаясат жөнүндө канал. Жакында ушу биздин регионго кандайдыр бир таасир болгону жатат, ушу Америка Штаттарынын кылып аткан иштерин. Ошон үчүн Трамп башка лидерлер деле көп нерсени жасап атат, ушундай дүйнөлүк жаңылыктарды жаратып атат. Бирок биз так ушул Кыргызстанга тийгизчү таасир боюнча ушу Америка Штаттарынын башка чоң өлкөлөрдүн иш аракеттерин карайбыз да. Трамп биздин да регионго таасир тийгизип атат. Панама Трамптын койгон талаптарына баш ийгендей болуп жатат да, бирок толук эмес. Кандайча баш ийгендей болуп жатат. АКШнын мамлекатчысы жаңы шайланган Марко Рубио Панамага барып, ошол Панамадан президенти Хосе Рауль Мулино менен сүйлөштү. Панама мурунтан баштап келишим түзгөн болчу. Кытай бир алкак бир жол деген долбоордун ошо астында Панама менен келишимдер түзүп, түзмө-түз ушу Панама аркылуу өтчү кемелерге башкаруу уюштургандагы бир аз карызга берген. Ушул нерсе Америка Кошмо Штаттарына жакпай калды. Анткени Америка Штаттарынын ар бир ушу кемеси үчүн $1 миллион алынат, Кытайдын кемелери үчүн анча көп акча алынбайт экен. Ушул нерсе аябай жакпай калды Трампка. Ушуга каршы ишкерлер дагы Трамптан суранышкан, соодагерлер. Негизи Гонконгдун SK Hutchison Holding деген компания Панама каналынын кире беришиндеги портун башкарууга концессия берилген да. Ошол Гонконгдук компания Гонконг 97-жылдан баштап Кытайга тапшырылган, Британия менен баягы бириккен каганат жагынан ошол ижарага 99 жылга алган болчу бир кездерде. Ошол Гонконг тапшырылгандан кийин анын ишкерлери бүт англис тилдүү дүйнөгө кийилише баштады. Кытайдын партиясынын дагы ушундай кандайдыр бир таасири менен ал Гонконг ишкана ушул порт башкарып баштаган Панамада. Ал порт болсо өзүнүн төлөмдөрүн орноштурган да. Ошол төлөмдөр өзгөчө Америка Кошмо Штаттарына каршы чыккандай болгон да. Ушул нерсе жакпай Кытайдын ар иш аракети. Трамп акыры ушу Панаманы күч менен болсо да алып алам деп айткан да. Бир кездерде ошо Панаманы Америка Кошмо Штаттарынын президенти Картер берген Панамага кайра, Панама каналын ушу башкарууну. Бирок ошо келишимде турган, эгерде Америка Штаттарынын кызыкчылыгына каршы келсе, кандайдыр бир ушул канал боюнча иш аракеттер анда керек болсо күч менен да алып алабыз деген нерселер бар экен ушул документ. Ошол документти найзасына алып, байрагына илип Трамп ушинтип атат да. Ошенткенден кийин Малина макул болду. Кытайдын компаниясын кубалайбыз дейт. Гонконг компаниясы менен концессияны үзөбүз дейт. Негизи бул деген келишимдер ошол 26-жылга чейин болчу, бүткүнгөр келбесе токтотобуз дейт да. Ушундай кандайдыр бир Трамп өзүнүн койгон ошо кандайдыр максатына жетти десе болот. Бирок ал максатына 100% жеткен жок. Панама Америка Штаттарына кайтарылган жок. Бирок эгерде Панамада Кытай компаниялар, Гонконг компаниялар кетсе, анда албетте Трамп үчүн бул утуш. Биз үчүн кандай таасир? Бизде темир жол салынып атат, темир жолго башка ой пикир менен келиши ыктымал да Кытайлар. Анткени бул жерден баягы Евразиялык жолду салып бүтүш керек болуп атат. Деңиз жолдордо эгерде ушундай блок койсо Америка Штаттары, албетте Кытайда ошо бошогон атайын ага багышталган ресурстар Кыргызстанга пайдага тийип калышы ыктымал да. Ошон үчүн бул жерден ушундай таасир болгон атат. Кошумча дагы Гренландияда бир малда карасак, ошо Даниянын премьер-министри Метте Фредериксен ошо Гренландия эгемендүү болот, Америка Штаттарына өтпөйт деп туруп, бирок ошо Евро биримдикти дагы Америка Кошмо Штаттары менен согушту талкуулашты да. Ушундай бир кызыктай нерсе да. Согуш болсо ким жеңет, кандай болот деген да ушул талкуулар болду серепчилердин арасында. Бирок Метте Фредериксен даярмын дейт, иштегенге даярмын дейт да. Америка Штаттарынын кызыкчылыгын көздөгөнгө даярмын дейт. Бирок Гренландия көз карандысыз калат деп кошуп коет атайына. Бирок ага эмне себеп болду деп карасак, эмнеге Трамп Гренландияга кызыгып атат? Дүйнөлүк
жылуулануу болуп, жылуулук бир нече градуска көтөрүлүп, дүйнө боюнча климат, аба ырай өзгөрүп, Гренландиядагы муздар ээрип атат. Ээриген сайын Гренландиянын нефть, уран, сейрек кездешүүчү металлдар кендери ачылып атат. Бул бир. Экинчиден, Арктика глобустун чокусу, ошол жерде муздар ээрип, ошол муз шапкесинин полюстун тегерегинде деңиз жолдор ачылып атат да. Ошол деңиз жолдор ачылса, бул эң кыска деңиз жолдор болот да. Америка менен Орусиянын ортосундагы. Ошол Американын Орусиянын ортосундагы эң ортодо турган арал Гренландия болуп калып атат да. Ушундай глобалдык жылуулануу жаңы деңизди ачып атат. Ошол жаңы деңиз үчүн жан талашып күрөш жүрүп атат да. Ал деңиз үчүн да Кытай күрөшүп атат. Анткени Кытайдын дагы капиталы ошол Гренландияга жакын болуп калышы ыктымал. Эгерде муздар кескин эрисе, анда бул жер эң мындай тирүү, эң жандуу ошо соода жолдорго айланат да Гренландиянын тегереги. Ошол жерде негизи Кытайлар бир нече акча ыргытышкан болчу Гренландияга. Булар деген тендерлерге катышып, Гренландияда аэропорт курганга тендерлерге документтерди берген, дагы биринчи этапта жеңген. Анан ошо экинчи этапта Америка Коңшу Штаттары кийлешип, ал тендерге каршы чыккан. Экинчиси болсо гендерди иштетүүчү ишканаларга дагы акча ыргыткан. Shenghe Resources деген компания, же Shenghe Resources деп окусак болот. Чоң акционердик капиталдын башчысы болот Гренландияда. Жана ушул Greenland Minerals деген компанияны түзгөн. Ушул австралиялык компания, Австралияда катталган, бирок негизги бунун инвестору, акциясын кармоочусу кайра эле ошол Кытай болуп атат да. Анан албетте ал Кванефельд деген ушул генди иштетип атат. Ал генде сейрек кездешүүчү металлдар көп. Ошол компанияны кубалагыла дейт Трамп. Ошол компанияны кубаласаңар болбойт дейт. Эмесе негизи бүгүнкү күнү Кытай дүйнө жүзү боюнча 98 ошол сейрек кездешүүчү металлдар гендерин басып алган да, 90-80% литий чыгарган кендерди да басып алган. Анан ошол кендерди бошоткула дейт. Муну баягы Теслага да керек, башка компанияларга да керек. АКШ айтып атат, ушул кендерди бошотпосоңор болбойт деп. Баса айтып коеюн, биздин Кыргызстанда дагы 10 жыл мурда биздин кендерди $500 триллион баалаган болчу да. Ошо биздин геолог агенттиги жана башка ошо журналисттер, басылмалар. Ошол кезден бери маалымат кайра жабылган болчу да. Биздин Кыргызстанда да сейрек кездешүүчү металлдар аябай көп. Алардын көбүн дагы ушул Кытай инвесторлор инвестиция кылган аракетте да. Ошону байкаш керек. Эгерде ушул жерден, мисалы үчүн, Америка Коңшу Штаттары Гренландияны алган болсо, анда Америка инвестициялар бул Борбор Азияга келбей калышы ыктымал. Негизи Кытай кайра өз инвестицияларын Борбор Азияга ошо каратат да, же болбосо Түштүк Америкадан да күчөтөт. Кандай десе да, бул да бизге таасир тийгизет. Анан ушу полюстук жол ачылса, ошол жерден дагы соода аябай жанданат. Анан кайра Америка Коңшу Штаттары Орусия менен соода кылат, Норвегия, Швеция менен соода кылат, Улуу Британия менен соода кылат. Бирок ошол жолдо эгерде согуш ачылып кетсе, эң кыска ракета учуучу жай дал ошол полюс аркылуу болуп атат. Ошон үчүн Америка Коңшу Штаттары ПРО системаларын, атайын ошол ядердик ракеталарды токтотуучу системаларды Гренландияда жайгаштыргысы бар да. Акта Америка Коңшу Штаттарынын Туле деген базасы бар. Ошол базаны күчөтүш керек болуп атат америкалыктарга. Ал үчүн Гренландиянын баягы эң муздуу мындай адам жашабаган ортосуна, аралдын ортосуна ПРО системаларды жайгаштырып, бул аябай чоң стратегиялык мааниге ээ болуп жатат. Ушундай эң кызыктуусу Метте Фредериксен айтат, биз деген ошону жайгаштырасыңарбы, Кытайларды кууп чыгаалыбы, эмне кааласаңар баарын жасайбыз дейт да. Ошол баарын талкуулаганга даярбыз дейт. Бирок Гренландия эгемендүү калат деп айтып атышат. Серепчилер айтып атат, Трамп өзүнүн койгон максаттарына жеткен окшойт дейт да. Толук жетпесе дагы стратегиялык жактан артыкчылыктарга ээ болду деп айтып атат да. Мына ушул нерсени ушу кызыктуу баарыбыз талкуулап атышат серепчилер. Ошол менен бирге дагы бир маалымат кетти. Марко Рубиону USAID-тын башчысы кылып салышты. Ошентип Кыргызстандан Дональд Лу кетирилди, USAID жабылды. USAID-тин башкармачылыгын ошо Госдепартамент АКШнын өзүнүн астына алганы жатат. Дүйнө жүзү боюнча USAID-тин иштери токтоду. 50 миллиарддык, 60 миллиарддык бюджети ошол Масктын департаментинин, Доге деген департаменттин колуна берилди. Марко Рубио өзүнүн коң колун ошол USAID-ти башкартты. USAID эми жаңыдан башталгандан кийин эми биздин серепчилер дагы, башка дүйнөлүк серепчилер Орусияныкы дагы айтып
болчу. Эми Трамп Борбор Азияга киришет окшойт, базасын кайтарат окшойт Ганси деген. Кайра Америка Коңшу Штаттары тарабынан чоң таасир эткени жатат деп жатышат да. Бирок биздин президентибиз айткан, Америка Коңшу Штаттарынын базасы кереги жок бизде. Бизде Орусиянын канттагы базасы жетиштүү деп. Ошого жараша бүгүнкү күнү бир да расмий документ Орто Азия боюнча, Борбор Азия боюнча Трамп администрациядан чыга элек да. Ошон үчүн мен деген аябай катуу издендим. Баягы кечинде жумуштан кийин отуруп алып интернетти кезип карап бир нече стратегиялык документтерди окусам, азырынча же болбосо чоң сыр, же болбосо расмий агып кетүү жок болуп жатат да. Агып кетүү жок болгондуктан бүгүнкү күнү айта алам, азырынча мен балким билдемени билбегендирмин. Балким аябай жакшы ушу маселе биздин баягы көңүлүбүздөн сыр болуп жатат да, көңүлүбүзгө түшпөй жатат. Бирок расмий маалыматтар боюнча Трамптын администрациясына Борбор Азияга чын жүрөктөн баары бир болот да. Ошон үчүн бул жерден ошондой активдүү киришүү күтүлгөн эмес, бирок инвесторлордун келиши күтүлүүдө. 1-2 жылдын ичинде Кыргызстан өкмөтүнө ошо биздин саясатчылар менен акырындап ошо Америка Коңшу Штаттарынын кээ бир холдингдеринин өкүлчүлүктөрү келип сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган болду. Анткени булар түшүнүп атышат, Кытай бул жерде альтернативдүү жолду курса, баары бир Европанын базарын алып коет, Европанын көңүлүн алып коет. Ошон үчүн булар акырындап ал нерселерге, ал долбоорлорго катышыш үчүн, ал долбоорлордон өзүнө дагы пайда табыш үчүн келип туруп, бул жерден бизге инфраструктуралык же болбосо технологиялык долбоорлорго сунуш кыла турган болду. Бирок ал боюнча дагы расмий пландар азырынча жок. Дүйнөдө өтө көп өлкө бар, өтө көп кызыктуу жерлер бар. Аякта инвестиция кылуу Кыргызстандан да кызыктуу болуп жатат буларга, бирок атайын стратегиялык жактан ошол Кытайга кичине баягы ыңгайсыздыкты сездириш үчүн булар бизге келет баары бир. Ошон үчүн 1-2 жылдын ичинде, балким андан да кыска мөөнөттүн ичинде бизде инвесторлор каттай баштайт да Бишкекке расмий. Ушундай маалымат, инвесторлор каттаса бизге пайда да, анткени бизде Кытайда акча салса пайда, АКШда акча салса пайда. Бир гана биздин эгемендүүлүгүбүзгө кол тийбес болсо эле жакшы. Жана биздин элди байытса, ошондо жакшы да. Ошо элди байтыш үчүн элди ишкер кылыш керек. Ал бүт проекттердин тегерегинде кошумча бизнестер өсөт да. Ошол бизнести жасаганга бизнес пландоону үйрөнүш керек. Бул QR менен үйрөнгүлө. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.